Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, аларга жаран кайрылып, биримдик саясий партиясынын тизмесин өзгөртүү талабын койгон. Ал жаран өз жүйөлөрүн депутаттыкка талапкерлердин бири өлкөнүн учурдагы президентинин бир тууган иниси болгондуктан парламенттик шайлоого катышууга моралдык укугу жоктугу менен түшүндүргөн. Арызды карап чыгып, Борбордук шайлоо комиссия канааттандыруудан баш тартуу чечимин кабыл алды. Анткени талапкерлердин тизмеси арыз берилгенге чейин эле катталып, даттануу мөөнөтү аяктап калган. Административдик жана жогорку сотторго кайрылып, арыздын ээси каалаганына жеткен жок жана Борбордук шайлоо комиссиянын чечими күчүндө калды. Шайлоо талаштары тууралуу окуялар сериябызга көз салып туруңуз.